Кудайдын колу. Забур 138, 13-16 аятта: Анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Сен мени энемдин ичинде токугансың. Мен сени даңктайм. Анткени мен таңгараларлык болуп жараткам. Сенин иштериң керемет, аны менин жаным толук түшүнөт. Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм сенден жашыруун эмес болчу. Мен жаңыдан түйүлдүк боло баштаганда эле сен мени көргөнсүң. Мен төрөлө электе эле, мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электе эле сенин китебиңде баары жазылып коюлган. Атактуу Сикстин капелласында сиз атактуу сүрөтчү Микеланджелонун эмгектерин таба аласыз. Ал жакта ошонун бири Кудайдын манжасы, жаңы жаралган адам атанын сунулган колуна тийгизүүгө сунулган бойдон калды. Сиздин оюңузча, Микеланджело бул көркөм чыгарманы эч кандай пландалган эскизи жок эле калыптандырганбы? Албетте жок. Анткени бул абдан кыйын. Кудай улуу сүрөтчү. Микеланджелодон да алда канча таланттуу ал. Кудай кандай деп ойлойсуңар? Силер бул жашоого бош барак болуп эч кандай эскизсиз же Кудайдын акылында алдын ала плансыз бул дүйнөгө жаралгансыңарбы? Дөөт өзүнүн забурунда жок деп айтат. Кудай улуу сүрөтчү. Ал бизди тирүү кезибизге чейин эле ойлоп, эне биздин ичибизде токуган. Ал бизге өмүр берген. Ушул сөздөр жөнүндө ойлонуп көрүүгө болот турабы? Кудайдын бул аракетине биз ар кандай реакция кылсак болот. Ошонун бири биз мындай позицияны кармай алабыз. Кудай бизди жараткан жана пландаган болсо, бул бизде көз карандысыздык же индивидуалдык жок дегенди билдиреби? Анткени жаратканы менин жашоомду эбак эле пландап койгон болсо, мен кантип эркин болгом? Дөөт өзүнүн сыйынуусунда ушундай уникалдуу, индивидуалдуулукту белгилейт. Кудай сен үчүн даярдаган жашоону жана миссияны тарыхта сенден башка эч ким жашай албайт жана аткара албайт. Кудай сүрөттөгөн тагдырга байланганбызбы? Ар дайым эмес. Шабул падышанын трагедиялуу жашоосу баарыбыз өз жолубузду тандоодон эркин экенибизди далилдеп турат. Бирок эмне үчүн бизди баштан эле сүйүп алган, жараткан, калыптандырган, келечекте аны менен бирге биздин эң бийик потенциалыбызга көтөрүлүү үчүн ушул тагдырын четке кагуу керекпи? Асманда, түбөлүк планда ар бир адамдын өз орду бар. Ар бир адам жандардын куткарылышы үчүн машаяк менен бирге иштеши керек. Асманда биз үчүн даярдалган орун бар болгондой эле, бул жерде Кудай үчүн иштөө үчүн белгиленген жер да бар.